аракеттенебиз, жарайт. Карап көрөлү, так маалыматыбыз жок деген жооп алып атабыз да. Азыр бунун үстүндө жумуш алып барып жатат да биз тараптан. Бирок азыр Минэконом тарабынан биз иштеп чыгып атабыз, ушун көбөйткөнгө. Азыр болсо салыштырганга туура эмес болот го, анткени 15-жылкы цифраларды караш керек да. Ооба, биз азыр иштеп чыгып атабыз, уже 200дөн ашык товарный позицияны карап тактадык. Ошо изъятияларды көбөйткөн маселени иштеп турабыз да, азыр киргизебиз. Бардык тараптар менен макулдашылган методиканын долбоорун киргизүү боюнча, ошол боюнча жумуш болуп атат азыр. Бул 2015 жылга карата, 16га карата 16% көбөйдү. 17 же 9 ай 18дикин айтсаңыз болду да, түшүнүктүү болот. 18 миллиарддын тегерегинде болду, 15 жылы 20 миллиарддын тегерегинде болду. Ошондой 10%, 22 миллиард 14 жылы, 15 жылы 20 миллиард болду. Жок, мен сизге 15ти сураган жокмун. 34 миллиард, 8 айдыкы. Да, бош. Урматтуу төрага, 2 сааттан бери биз ушул мыйзам долбоорун карап атабыз, мындай бир ой пайда болуп атат да. Кандай суроо депутаттар берсе, карап көрөлү, так маалыматыбыз жок деген жооп алып атабыз да. Бул түшүнүксүз болуп турат. Эгерде ушул маселе аябай көйгөй маселе болуп турат бизге, мамлекетке, мүмкүнчүлүк болсо кийинкиге жылдырганга бир жол жобосу болсо туура болмок да. Даяр эмес болуп турат да, көрүп атасыңарбы? Эми мен байкап атам, 2 сааттан бери бир да суроого так жооп болбой атат да. 2 жыл болгон, мурда болгон цифраларды, маалыматтарды билбей атышат да. Кичине даярданып келсе жакшы болмок эле да. Абсаматовичтин айтканына толугу менен кошулам. Мына бүгүн азыр телевизордон да көрүп атат эл журт муну. Булар абсолюттук түрдө даяр эмес. А десе тө десе Б деп жооп берип атышат. Бул биринчи кезекте парламентке, урматтуу төрага, бул парламентке кылган мамиле да. Даярданбай келип, наобойсу өтүп кетет. Значит, булар практикага көнүп алган. Келебиз, каалаган маселе менен келебиз дагы өткөрүп кетебиз. Андай болбойт да. Мына бир да суроого жооп бере албай атат.